Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Талас шаарында Бал Кыял частный бала бакча ачылды. Видеодан алыстабай туруңуздар. Мен силерге тарбиячысы Самара Акылбековнадан суроо кылып силерге маалыматтарды алып берейин. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ачылышыңыздар менен. Рахмат. Качан ачылдыңыздар? Жаңы ачылдык. Балдарды набор кылып баштадык. Жакшы экен, кут болсун. Анда эмесе мен суроо жоопторду бере берейин. Даярсыз да? Өзгөчөлүгүңүздөр эмнеде? Өзгөчөлүктөн баштайлычы. Бул биздин бала бакча өзгөчөлүктөрү бул орус тилинде сабактар өтүлөт. Анан англис тили бар. Балдар көбөйсө ментальный менен логопедти киргизгенге аракет кылабыз. Жакшы экен. Бул жерде кайсы жаштан баштап аласыздар? Бул жерде 1,5 жаштан 3 жашка чейин, 3 жаштан 6 жашка чейин балдар. Эки группага бөлүп аласыздар. Ооба, эки группа болот. Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин Ооба, биринчи бала бакчадай. Ооба. Мисалы кээ бир ата энелерде мисалы мындай болуп калат да. Бир жумуштар чыгып калат, же болбосо бир Бишкекке, же бир конокко кетишке, тойго кетишке туура келип калат. Ошол баланы бир сүйлөшүп калтырса да боло береби? Ооба, болот. Жакшы экен. Ошол көп бала бакчаларда негизи жок болуп калышы мүмкүн. Ата энелер кээде суббота, базар күндөрү деле таштап сүйлөшүп бактырса болот. Болот. Жакшы экен. Сиздин бул жакта тажрыйбаңыз кандай? Өзүңүз жаңы иштеп атасызбы же мурда иштегенсизби? Менин тажрыйбам 16 жыл. Мен буга чейин Бишкек шаарында иштегем. Андан кийин Талас шаарында турмушка чыгып ушул жерде жашаганыма байланыштуу бул жерде да менин 2 жылдан ашып калды иштегениме. Жалпы 16 жылдык стажыңыз бар. 16 жылдык стажым бар. Бул бала бакчадагы ичи жаңы ремонт экен, шарттары дагы жакшы экен. Бала бакчабыз аябай балдарга жагат. Анткени бул жерге келген балдар өзүнүн үйүндө жүргөндөй эле жүрүшөт. Бала бакчасынын ичи аябай жылуу, кооз, балдарга кызыктуу сабактар өтүлөт берде. Балдарды кызыктыра турган оюндарды ойнотобуз. Бул жерде канча маал тамак бересиздер? Бул жерде тамак 4 маал берилет. 4 маал берилеби? Ооба, эртең менен завтрак, түштөн кийин первый, второй обеди бар. Андан кийин балдар уктап тургандан кийин полдник бар. Андан кийин саат кетерге жакын саат 5-терде балдарга ужин берилет. Жакшы экен анда, Ооба. Төлөм канча айына оплата? Оплата айына ар бир балага 6000 сомдон. 6000 сомдон эгер баягы суббота, базар күнгө да калтырам десе иштериме. Ал өзүнчө төлөйт. Өзүнчө төлөнөт. Канча төлөйт мисалы? Ал жагын эми сүйлөшүшөт да. Сүйлөшөт, түшкө чейинби, кечке чейинби? Келишим, түшкө чейинби, 1 саатка, 2 саатка аны өздөрү сүйлөшөт. Ал уже баягы гибкий графикте кете берет. Ооба. Жакшы экен. Бул үй канча комната өзү? Бул үй 4 комнат. Анткени бул жер зал, бул жак спальный, бул жерде балдар ойношот, сабак өтүшөт. Анан кийин кухнябыз бар. Дареги кайсы болуп калат ошондо? Талас шаары, Бөкөнбаева көчөсү 13. Мен силерге ориентир боюнча айтып берейин, туугандар. Көгөйгө кетип бараткан жол менен, Крупская көчө менен 50 лет көчөгө киргенде эле сол жакка Бөкөнбай көчө кетет. Таласта бул Бөкөнбай көчөнү көп эле тааныйт. Көбүнчө ушул тегеректегилерге да ыңгайлуу болуш керек. Мисалы, Көгөйдөгүлөр, Шанхайдагылар, вокзал тегеректегилерге дагы ыңгайлуу болушу мүмкүн. Баягы центрге алып барып отурбай турабы? Урматтуу көрүүчүлөр, ушул тегеректе көрүп аткан болсоңуздар, группаларга да жөнөтүп коюңуздар, WhatsApp'тарга да таштап коюңуздар. Бул жерге да ата энелер үчүн менин оюмча центрге ташып отурбастан чын эле ыңгайлуу. Анда эмесе мен видеону жыйынтыктай берейин. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Видеого лайк басып коюңуздар.